4 нерсе туурасында адамдарды айыптаса болбойт. Ошол үчүн бир адам чындап ыйлагысы келбесе өкүрүп ыйламыш болуп коет. Көзүнөн жаш чыкпаса көрүп албасын адамды деп платочкамен тосуп коет. Маркумду коюп кайтып үйүнө келгенден кийин тамак жеп саясат сүйлөп отурасың. Узун бир өткүсүп, "Жаман узун экен, эчтен кантип батат" деп коесуң. Анан биларман кыйын жакшы адамдай айтты ушинтип сүйлөп жатканыңдан. Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын эң чоң душманы болуп саналат кайсы? Али радиаллаху анхунун уулу Хусейн радиаллаху анху айтат. Көрдүм пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабаларга кайрылып мындай деп айтканын. Баян кылып, хутба кылып мындай деди. Я айюханнас, о адамдар, куду эле өлүм бизден башкаларга жазылгандай. Жана милдет, акы бизден башкаларга милдет болгондой. Жана биз коштошуп жаткан өлгөн адамдар сафарга кеткен сыяктуу бир азда бизге кайта тургандай. Мунун мааниси жашоодогу мамилебиз мындай болуп жатат. Өлүмдү көрөбүз, өлгөн адамдарды көрөбүз дагы, ошолордон үлгү алгандын ордуна мындай дейт экен да, паланчы өлүптүр деп өлүм бизге келбейт, бизден башкаларга жазылган, бизге өлүм жок дегендей мамиле кылабыз дейт. Жана ошондой эле насаат айтылса, баян кылынса, укук милдеттер айтылса, сенин ушундай милдетиң бар десе, куду ошо милдеттер меники эмес, менден башкалар кылыш керек дегендей карайт экен. Мунун мааниси ар бир адам өзү үлгү ала турган нерселерди башкаларга деп түшүнүп алат деген маани да. Өлүмдү көрүп, өлгөн адамдарды көрүп, кабырдын жанына барганда адам өзүнүн өлүмүн эстеш керек эле. Бирок ошол жерде өзүнүн өлүмүн эстегендин ордуна башка адамдын өлүмүн эстейт. Паланчы аксакал канча жашта кайтыш болду? Бул киши ушундай авариядан кайтыш болду деп баякы адамдын өлүмүн эсептеп коет экен да. Бир адамдын жаназасына барат дагы не болуп өлүптүр дейт да. Эртең биз да ушул жерге келебиз деп үлгү албайт деп жатат пайгамбар алейхиссалам. Демек бир жаназага барсаң, кабырдын жарынан өтүп калсаң, кандайдыр бир адамдын бул дүйнөдөн сапар тапкандыгы кабары келип калса, куду эле өлүм бизге келбей тургандай, башкаларга жазылып калып, биз өлбөй тургандай мамиле кылып коебуз дейт. Ал эми баян айтылып, насааттар айтылып, ушундай кылыш милдет десе, ошол менден башкага мага эмес деп мамиле кылып коебуз дейт. Ар бирибиз ахлактуу болушубуз керек. Алланын өкүмүн аткаралы, пайгамбарымыздын сүннөтүн тирилтели, дин менен жашайлы, мындай кылалы десе, бул менден башкасына деп түшүнөт экен да. Кааннал хакка фиха ала гайрина важаба. Куду эле акы бизден башкаларга милдет болуп калгандай дейт. Жана дагы биздин арабыздан кетип жаткан маркумдарды көрүп туруп, мындай мамиле кылып коебуз. Бизден кетти, бир азда келет дегендей кылыпчы. Бир адам сафарга кетип атса, макул жакшы барыңыз деп коштошуп, узаткандан кийин, жакшы эми ушунча саатта жетип калат дегендей, бир адамды өлгөндө апарып, маркумду коюп кайтып үйүнө келгенден кийин тамак жеп саясат сүйлөп отурасың. Өзү не болгон экен, макул эми акырыны хайыр кылсын деп коюп, унутуп калдың дейт да. Куду баягы сенин жаныңдан узап кеткен тууганың ата-энең сенден алыска бир сапарга кетти, жакында кайтып келе тургандай мамиле кылып коесуң дейт да. Эгерде ыйлай турган болсо, ага дагы жасалмай ыйлап коет да. Жасалмай экендигин жашырыш үчүн өкүрүп кыйкырып коет. Өзү ыйлаган адам чындаганда кыйкырбайт. Көзүнөн жаш чыгып, деми ичине кирип кетип ыйлайт да. Өкүргөн бар го, ал жасалманын белгиси. Болбосо, ошол үчүн жаш бала ыйлай албаганда, ый чыкпаганда кыйкырат да. Анан көзүнөн эптеп жаш чыгарат. Ошол үчүн бир адам чындап ыйлагысы келбесе, өкүрүп ыйламыш болуп коет. Көзүнөн жаш чыкпаса көрүп албасын адамды деп платочкамен тосуп коет. Аны дагы заказ менен бирөөлөр келе жатат деп тиги жактан үн чыкканда бул жактан үн чыгарып турат. Орто жерден бир сүйлөп, болду, токтогула дегенде токтоп калат. Ошол үчүн туугандар мындай жасалма мамиле болбош керек экен да өлүктөргөчү. Чындап кайгырыш керек жүрөктөн. Жүрөгүңдөн ал адам үчүн сызылышың керек. Чын дилден дуа кылышың керек. Көз жаш төгүп, көзүңдөн жаш чыгыш керек. Бирок оозуңдан туура эмес
сөз чыкпаш керек, же жанагындай жасалма мамиле кылбаш керек да. Накулу торасахум, жана алардын таштап кеткен мал дүйнөсүн биз жейбиз, куд эле биз түбөлүктүү кала тургандай. Баягы кеткен адамдардын мал мүлкүнү бөлүп алып балдары, булар өлбөй тургандай мамиле кылып баштайт эми дейт да. Үй курганыңызды карасаңыз, ушундай үй курас, бетондорду кылып, ушундай ичине арматураларды коюп, куду өлбөй тургандай кылып да. Дүйнөгө кылган мамилеңер, жашаганыңар ушундай болуп калат, куду өлбөй тургандай болуп депчи. Ошол үчүн Муса алейхиссалату вассаламдын доорунда бир кемпир ыйлап жаткан экен, балам кайтыш болуп кетти, жаш эле өлүп кетти деп ыйлайт экен да. Муса алейхиссалам көңүл айтып, ыйлабаңыз эми, сиздин балаңыз жакшы эле жыл жашаптыр, 300 жыл жашаптырса, эми 300 жылга жетти эле деп ыйлайт экен да. Десе, пайгамбар Мухаммад деген кийин акыркы замандын пайгамбары келет, анын үммөтү 60-70, 100гө жетпей эле кете берет десе, эгер мен ошол доордо жашаганымда бир карагандын түбүндө, бир чырпык дарактын түбүндө сежде кылган бойдон мен өмүрүмдү өткөрүп жүгөрөт элем депчи. 300 жашка жеткен адамды бул жаш кетти деп олтурса, биз 50, 60, 70те кетебиз деп билебиз, баарыбыз 100гө жетпейбиз. Бирөөнүн ою барбы жетем деген. Эч кимдин ою жок. Эгер 100гө жеткен болсо, Кыргызстанда 1-орунда деп жаңылыкка чыгып каласыз. Бирок ошондо дагы ойлобойбуз, өлбөй тургандай болупчу. Алардын мурасыны өмүр бою жей тургандай болобуз. Жана биз унутуп койдук ар бир эскертүүчүнү. Ар бир эскертүүчүнү биз унутуп жатабыз. Жана биз тынчтыкта болуп жатабыз ар бир чоң мусибат кайгылардан. Куду кайгы кырсык бизге келбей тургандай болуп алганбыз. Бүгүнкү тынчтык жашооңузда эртеңки күнүңүздө ушундай өтөт деп тынчтанып алганбыз, андай болбойт дейт. Балким эртеңки күнү биздин бүгүнкү тынчтыгыбыз болбой калышы мүмкүн. Ошондуктан бүгүнкү күндү ганимет билип, эртеңки күнгө Аллах Тааладан тынчтык сурайлы дейт. Туба лиман шагалаху айбуху ан уюбун нас. Эң бактылуу инсан ушул инсан. Туба деген сөздө ушинтип которот. Кээ бир калымдар айтат, жаннаттагы эң өзгөчө бир чоң дарак туба деп айтылат дейт. Кээ бир калымдар жаннаттагы бир өзгөчө бактылуу инсандар, өзгөчө инсандар тура турган өрөөн деп айтат. Пайгамбар алейхиссалату вассалам айтат, жаннаттагы ошол өрөөн же бактылуулук болсун, кайсыл адам өз айыбы менен башкалардын айыбын кароодон алек болуп калса, өзүнүн айыбын оңдоо менен, өзүнүн кемчилдиктерин толуктоо менен, өзүнүн диний жактагы ахлак, адамгерчилик жактагысын оңдоо менен башкалардын айыбын карагандан алек болуп калса дейт. Алынын тескерисинче шайтан эң биринчи ушуну кылат экен, адамдарды айыптап кемчилдиктүү кылганга аракет кылат экен. Эч болбосо барго, шайтан барго, бир адамды таанысаңыз анын ким экенин билесиз, бирок тааныбаган адамды дагы айыптуу кылып көзүңүзгө көрсөтөт экен да. Кана мына бой киши экен деп коет. Же узун бирөө өткөзүп, мына узун экен, эчтен кантип атат деп коесуң да. Эгер бир сүйлөп калса, башкача сүйлөп калса, бул кайсыл тилде сүйлөп жатат дейсиң. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, 4 нерсе туурасында адамдарды айыптаса болбойт. Эгер 4 нерсе туурасында бирөөдү айыптасаңыз, сиз анда Аллах Таалага сын тагып жаткан болуп каласыз да. Адамдын жери менен айыптасаңыз, сен палан жерден экенсиң деп. Себеп ошол жерден кылып жараткан Аллах. Анын өңүнө карап туруп айыптапсаңыз, сен ак экенсиң, кара экенсиң, тигиндей экенсиң десе, Аллах Таалага сын таккандай болот. Буну сен кемчиликтүү, туура эмес жаратып койсуң. Муну өзү мындай кылып жаратыш керек болчу деген маани дейт. Ал эми анын тилине карап айыптаксаң. Бул кытайча сүйлөйт экен, бул деген, бул кээ бир тилдер бар го, тарактаткандай угула берет. Карс деп. Кээ биргилер кыйкыргандай уга берет. Деп эле кыйкыргандай угула берет. Ошону карап туруп булар кыйкыра берет экен дей турган болсоң, сен аны жараткан затка айыптаккан болосуң дейт. Жерине карап айыптакса болбойт, өңүнө карап айыптакса болбойт, тилине карап айыптакса болбойт, улутуна карап айыптакса болбойт. Бардыгыны Аллах жараткан. Кайсы бир адам ушул нерселер менен экинчи адамды сындай турган болсо, же ушул 4 нерсенин себебинен башканы өзүнө артык көрө турган болсо, ушул нерселерди жараткан затка Аллах Тааланын жаратуусунан наразы болгон болуп саналат. Ошол үчүн пайгамбар алейхиссалату вассаламдын хадисини бүт карап чыгыңыздар, осуяттарын караңыздар, ушул 4 нерсе менен сыймыктангандан тыюу салат да. Шайтан биринчи ушул 4 нерсе менен не кылат экен? Айыбын караганга. Тааныбаган адамды биринчи карайсың, тили башкача болот. Каяктансың сен дейсиң.
тили жакпай калды, же болбосо тили башкачараак болуп калды, өңү жакпай калды, же болбосо анын улуту башкача болуп калып, сен жаман карап калдың. Анан сурайсың, кайсыл жактан болосуң деп такташ үчүн сурайсың да. Анан биларман, кыйын, жакшы адамдай айтты, ушинтип сүйлөп жатканыңдан дейсиң да. Демек эмне болду? Ушул 4 нерсе менен эгерде бир адамдарга сын тага турган болсо, пайгамбар алейхиссалату вассаламдын эң чоң душманы болуп саналат, кайсыл адам элдин ынтымагын ушул нерселер менен бөлсө дейт да. Пайгамбар алейхиссалам бүткүл элдин бардыгын бириктирип ынтымакка алып келиш үчүн келсе, шайтандын немеси ушул да. Өңгө, тилге, жерге бөлүп туруп адамдарды уруштурат. Башка башында жакшы эле көрүнөт. Эми паланчанчы жылкылар, палан жердиктер чогулуп бир группа кылып чай ичип туралы, башында жакшы эле. Бирок сиз бир канча адам бириккениңиз менен наркы жактагыларды бөлүп салып жатпайсызбы? Барып анан уруш маселесиге ушинтип жетет да. Ошол үчүн дейт, кайсыл адам бактылуу, кайсыл адам өзүнүн айыбы менен алектенип ошону оңдогонго башкалардын айыбын көрбөй калса. Туба лиман таба максабуху ва салухат сариратуху ва хасунат аланиятуху ва стaqamat тариqatuhu. 4 сыфатты бириктирип айтып атат. Бактылуулук болсун, жаннаттын туба деген өрөөнүгө барсын, кайсыл бир адам жегени адал болсо, биринчи сыфаты жегени адал, ички дүйнөсү таза, амалдары жакшы, жүргөн жолу туура. Уламалар айтат, жегениң адал болсо, ички дүйнөң таза болот. Ички дүйнөң тазарыганда жасаганың жакшы болот. Жасаганың жакшы болсо, жүргөн жолуң туура болот дейт. Кайсыл инсандын жегени адал болбосо, анда ички дүйнөсү карарат, бузулат. Ички дүйнөсү бузулгандын кылган иши дагы амалы дагы бузулат. Себеп жүрөк бузулгандан кийин анан ден амалдары туура эмес боло баштайт. Кол туура эмес иштейт, зыяныга иштей баштайт. Тил бирөөдү чагып баштайт, көз бирөөдүн айыбын көрүп баштайт. Кол туура эмес, дене мүчөлөрү туура эмес иштегенде жүргөн жолу кыйшык болуп калат, туура эмес болуп калат, жаннатка алып барбай калат дейт да. Ошол үчүн уламалар айтат, адал тамак жегиле дегендин мааниси, карасаңыз, адал тамак жеген жаныбарлардын ар бирин карасаңыз өзгөчө бир сыфат бар. Ошол сыфат сизге келет. Кайсыл этти жегенден тыюу салып койсо, ошол жаныбарда өтө жаңы сыфат бар. Мисалы, койдун этин жесе болот. Себеп кой момун болот, жөнөкөй болот. Койдо береке болот. Ошол үчүн койду көп жеген адам жөнөкөй болот. Төөнүн этин көп жеген адам итаатчыл болот. Төөнү буйлалап, байлап койсо, эгер жибини чычкан жетелесе да кете берет экен да. Пайгамбар алейхиссалату вассалам мусулмандын сыфатын төөгө салыштырган жерлери бар. Ат деген барга итаатчыл болот. Уруштун кереги жок. Үйрөтүп койсоң аткара берет да. Ошол үчүн мусулман аттын этин жесе болот. Эмне үчүн? Итаатчыл болот. Аллах Таала Кур'анда аттын сыфатыга касам ичкен. Уламалар айтат, эмне үчүн аттын сыфатыга касам ичти десе, аттын кожоюнуга итаат кылганда чарчаган, кыйналган сыфаттарына касам ичкендиги атчалык болбойсуңбу дегени дейт да. Ат сага баш ийем деп, көкүрөгүнөн үн чыгып, мурдунан түтүн чыгып, такасынан чаң чыгып, кыйналып, тердеп чуркап жатат. Сен өзүңдүн жаратканың азаны кыйкырылып жатса, чакырып жатса, Алланын өкүмү айтылып жатса, атчалык итаат кылып койбойсуңбу деген маани дейт да. Арам жаныбарларды карасаңыз, өтө чоң адамдын табиятыга таасир бере турган жаман сыфаттар бар. Чочкон десе, жакшы нерсени бузуп турат. Ошону көп жеген адамдар только кемчилдик ойлой турган болуп калат. Жылан жеп алсаңыз чага турган болосуз, чаян экөөчү. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, адал тамакты жегенге Аллах Таала ички дүйнөнүн тазалыгын байлап койгон экен да.